Кыргызстанда 13 декабрга карата коронавирусдагы 26 адамдан аныкталды. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 21, Ош шаарында 1, Баткен облусунда 4 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми бир суткада 31 адам илдеттен сакайып чыкты, каза болгондор катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустун 350 бейтап, амбулатордук түрдө 348 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 183.991 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 179.040 киши айыгып чыкса, 2770 адам каза болду. Чүй облусунун Сайлык айылынын тургундары камактагы депутат Бакыт Жетигеновдун тарапташтары 12 декабрда нааразычылык акциясына чыгышты. Ондогон айыл тургундары Жетигеновдун маселесин парламентте кароону, аны абактан бошотууну талап кылышты. Талаптары аткарылбаса, акцияны Бишкекте улантаарын билдиришти. 9 декабрда Жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссия депутат Бакыт Жетигеновду жоопко тартууга уруксат берген эмес. Комиссиянын корутундусу парламенттин 15 декабрдагы отурумуна чакырылат. Анда бир күн мурда Жогорку кеңеш убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулбукаровду жоопко тартууга макул болгон эмес. Алар абактан бошотулган. Жыйында Жетигенов боюнча корутунду даяр эместиги айтылган. 1 декабрга чейин иштеген жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макулдук алуу үчүн башкы прокуратура 24-29 ноябрда Жогорку кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. 1 декабрда убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу шайлоо округдарынан жеңүүчү аталган 7 талапкерди расмий жарыялады. Ага ылайык төмөнкү округдардын жыйынтыгы толук чыгып бүттү. Номер 2 Баткен шайлоо округунан Нурлан Раджабалиев, номер 3 Кадамжай шайлоо округунан Ырысбек Атажанов, номер 4 Көкжар шайлоо округунан Өмүрбек Бакиров, номер 5 Нокат шайлоо округунан Жусупбек Коргонбай уулу, номер 19 Токтогул шайлоо округу боюнча Кундузбек Сулайманов, номер 26 Ленин шайлоо округу боюнча Жаныбек Абиров, номер 20 Манас шайлоо округу Дастанбек Жумабеков. Буга чейин БШК 8 шайлоо округтун жеңүүчүлөрүн атаган эскерте кетсек, Кыргызстан боюнча 36 шайлоо округу тизмеге кирген. Министрлер кабинетинин турагасы Акылбек Жапаров пенсиялык тармакты реформалоо боюнча жыйын өткөрдү. 11 декабрда өткөн жыйында Жапаров кийинки жылдын январь айынан баштап пенсиялык системаны адилеттүү жана натыйжалуу кылуу үчүн реформа баштоо пландалып жатканын билдирди. Талкууда социалдык фонд келечек булагы деп аталган стратегия сунуштады. Анда жарандардын акчасын алып, пенсиясы аз чыгып жаткан системадан арылуу чаралары каралганы айтылды. Бирок реформанын так чаралары азырынча белгисиз. Кыргызстанда 6000ден ашуун пенсионер бар. 2017 жылы өкмөт жыл сайын күзүндө пенсияга акча кошуп туруу жөнүндө чечим кабыл алган. 2021 жылы 1 октябрда пенсия орто эсеп менен 400 сомго көбөйгөн. 2020 жылы орточо 360 сомго, 2019 жылы 328 сом, 2018 жылы 378 сомго көбөйгөн болчу. Министрлер кабинетинин турагасы Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмирлигине жумушчу сапары менен барат. Сапардын жүрүшүндө бир катар эки тараптуу жолугушуулар болору күтүлүүдө. Ошондой эле Жапаров Дубай шаарындагы Экспо 2020 көргөзмөсүнүн алкагында Кыргызстандын улуттук күнүнө арналган иш-чарага катышат. Аны менен катар Дубай Smart City жана шаардагы туруктуу өнүктүрүү концепциясына негизделген технологиялык эко шаардын долбоору болуп саналган Абу-Даби шаарындагы Мастар Сити менен таанышат. Мындан сырткары Кыргызстан Бириккен Араб Эмирлиги 2021 туристтик роуд шоу бизнес форум өтөт. Анын жүрүшүндө B2B форматындагы жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр болмокчу. 12 декабрда Туркиянын баш калаасы Анкара шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш-чарасы өттү. Ага Анкаранын Кечиөрен районунун мэри Тургун Алтыков, Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү жана башкалар катышты. Иш-чарада жазуучунун чыгармалары тууралуу сөз болду. Бул күнү Анкара шаарында негизделген Кутбилим коому тарабынан Айтматовдун чыгармаларынын өзгөчөлүгү, анын дүйнөлүк адабияттагы орду жана Туркиядагы Айтматов таануу темасында конференция уюштурулду. Онлайн жыйынга туркиялык Айтматов таануучу Орхан Сөйлемес, кыргызстандык илимпоздор жана студенттер катышты. Кутбилим коому быйыл Кыргызстандын түрк тилдүү мамлекеттер менен кызматташуусуна адабий чыгармаларды басып чыгарууга жана кыргыз тили адабиятынын изилдегендерге колдоо көрсөтүү үчүн Туркияда жашаган кыргызстандык илимпоздор тарабынан түптөлгөн.